Баткендик жалпы границада жашаган баткендиктер тууганыбыз келип мына өзүнүн ой пикирин айтты, мүмкүнчүлүк берди. Аке биздин каналыбызга бир өзүңүздүн оюңузду айтып, жана элге турсу калуу тилегиңизди айтсаңыз, жана бүгүнкү турган маселеңизди айтыңыз. Менин бул мына ошо карапайым элдин арасынан шайланып, ушул элдин көйгөйүнүн мүдөөсүн ушу президентке жеткиз деп эл дагы ошондой максат менен мени жөнөткөн. Мына 2 күндөн бери ошо талашып тартышып отуруп, аз гана болсо дагы президентке оюмду жеткиздим деген ойдомун. Биз мына Борбордон биздин айылга чейин 1100 километрден алыс Разаковтан дагы наркы күнбатыш тарабыга кетет. Көкташ деген граница айылда турамын. Тажикстандын Хожент областынын Ганчы району менен чектеш. Биздин Лейлек району негизинен эң чоң Тажикстандын 6 району менен чектешпиз да. Бизде жылына ошондой көйгөйлөр болуп, мамлекеттин дагы мындай мурдатанан 30 жыл аралыгында көңүл бурулбай кичине шалакылыгына болду деп эсептейм да. Кудай буйурса, биз дагы мына ошо каныбызда кыргыздын каны бар. Биз жерибизди, мазарыбызды, бала чакабызды Кудай буйурса, ата жайыбызды эч качан 1 сантиметр жеринен ташап качпайбыз буйурса. Анан мен бүтүн 7 областтын адамдарына, ошо кайрымдуу инсандарына ыраазычылык билдирип кетемин. Берген жардамыңыздарды Алла Таала өз даргөйдө кабыл кылсын. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык, эч качан согуш болбосун. Ыраазыбыз бардыгыңыздардан. Рахмат аке.